Алмазбек Атамбаевдин Сооронбай Жээнбековго жазган каты жарыяланды. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин экс-президент Сооронбай Жээнбековго жазган каты жарыяланды. Катты Атамбаевдин жактоочусу Замир Жошов Facebook'та баракчасына жарыялады. Замир Жошов: убакыт коротуштун эми кажети жок. Акыркы күндөр Атамбаев Сооронбайдан өч алууну эңсейт экен деген маалыматтар эл арасында тарап жатат. Бул тууралуу гезиттен окуп билген Алмазбек Атамбаев өз ойлорун төмөндөгү текстте билдирген. Кээ бирде көчөдө басып баратып, байкабай боксак тепселеп аласың. Анан эптеп таманыңды жолго сүртүп алып, ары басып кетесиң. Мен үчүн соке дос, өмүр жолунда жолуккан ошондой бир ыплас нерсе. Ага убакыт коротуштун эми кажети жок. Өмүрдү жакшы нерселерге арнаш керек. Аны ансыз деле мезгил да, Кудай да жазалайт. Сокедес тарыхта саткынчылыкты, эки жүздүүлүктү, уурулукту норма кылган сасык бир саясатчы катары калат. Азыртадан эле эл арасында Кудай Сокедей достугун сактасын деген сөз айтылып калды. Мындан жаман жаза ал үчүн да, урпактар үчүн да жок. Кыргыз Республикасынын экс-президенти Атамбаев 25 декабрь 2020 жыл. Маалымат булагы Фабула KG. Эки кыз жаш жигити Токойдо зордуктап кетти. Комсомольская правданын маалыматы боюнча, Дагестанда эки кыз 15 жашар баланы каттуу жазалашты. Ал өзүнөн бир топ улуу кыздарга жыныстык катнашты айгинелеген каттарды жөнөткөн. Маалыматка ылайык, бул буга чейин кыздарга делевни козгоп, кызыктыруучу кат жиберген. Анда эки кыз ал баланы Токойго жолугушууга чакырган. Кыздар болсо ал баланы видеого тартып, сабап, зордуктап кетип калышкан. Бир топ убакыттан кийин кыздар видеону интернетке салган. Анан ал баланы ата-энеси көрүп, кыздарга арыз жазып, полицияга кайрылган. Тез эле полиция кызматкерлери ал кыздарды таап, убактылуу камоочу жайга киргизишкен. Маалымат булагы Аргумент KG. Нурлан Насип ресторан ачып иштете баштады. Ырчы Нурлан Насип бизнес жаатында өзүн сынап көрүү максатында Бишкектин борборунан Заманбап ресторан ачты. Ал кече 23 декабрда ресторанын техникалык ачылышын жасап, алгачкы кардарларын тейлей баштаганын айтат. Кудайым буйруп, бүгүн техникалык ачылышты ийгиликтүү баштап алдык. Бардык келген конокторго терең ыраазычылыгымды билдирем. Сиздер үчүн ар дайым эшигибиз ачык. Буйруса бүгүн дагы сиздерди күтөбүз. Жаңырган жаңы жылда толук түрдө ачылыш болот, дейт ал. Маалымат булагы Фабула KG. Мирбек Атабековдун жубайы 3 баланы чоңойтуп өстүрүү татаал жана түйшүктүү. Белгилүү ырчы Мирбек Атабековдун жубайы Мээрим Төлөпберген 3 баланы чоңойтуу канчалык түйшүктүү жана оор болорун айтты. Бул тууралуу ырчынын жубайы соц тармактагы баракчасына жазган маалыматка шилтеме берип, Барометр билдирет. Албетте, жаш айырмачылыгы жакын болгон 3 баланы чоңойтуп өстүрүү абдан татаал. Кээде ушунчалык кыйналып кетем. Улуу балам адам 5 жашта. Ал бардык балдарда эле карантин убагында телефонго көз каранды болуп бүттү. Экинчи кызым Иман 2,5 жашта. Ал эми үчүнчү кызыбыз Сүйгө жакында 10 ай болот. Учурда эмчек эмгендиктен ар дайым менин жанымда. Ошол учурда Иман да өзүнө көңүл бурумду талап кылып чыр салат, деп жазды Төлөпберген. Белгилей кетсек, Мирбек Атабеков жакында эле жубайы жана балдары менен АКШда кайын журтуна конокко барып, эс алып жүрүшкөнүн айткан. Маалымат булагы Барометр KG. Гүлнур Асанова жолук салынгандан кийин атамды кечирүү жеңил болду. Чыгармачылыгын тасма таласынан баштаган эстрада ырчысы, актриса, дастанчы Гүлнур Асанова жакында жолук салынып, иманын бекемдеди. 9 жылдан бери байланышпаган атасына жолукту. Мындан ары чыгармачылыгында кандай өзгөрүүлөр орун алары, жашоосу тууралуу маек төмөнкү макалада. Гүлнур айым, шоу-бизнестеги жолукчан айымдардын катарын сиз да толуктадыңыз. Бул жоопкерчиликтүү кадамга канча убакыт даярдандыңыз? Негизи бул кадамга көп жылдардан бери даярданып келем. Студент кезинде дин тууралуу маалыматтарды алып, талимдерге барып, кадыр түндү мечиттерден тосчумун. Кээде бамдат намазын да окуп калчумун. Февраль айында умра сапарына барып келгенден кийин жамына берсемби деген ой келген.
Бирок ыймандан шайтан күчтүүрөөк болду окшойт. Улам бир шылтоо чыгып, такыр жолугуп өтө алган жокмун. Кийин тажы вирусу менен ооруп калганда айыгып кетсем, сөзсүз парзымды аткарам деп Кудайдан ден соолугумду тиледим. Аллах мага шыпа берип, айыгып, убадамды аткарып, жолук салындым. Алгач жолук салынганда кандай сезимдер болду? Жолук менен катар эле 5 мал намазымды тургуздум. Ал малды үйдө эле болуп, жолук салынганымды 2-3 жумада эч ким билген, көргөн жок. Социалдык тармактарга да чыгарган жокмун. Үйдө олтурганда анчалык билинген эмес. Качан эшикке чыга баштаганда тааныштар, көрмандар көрүп, жакшы кабыл алганда толкундоолор болду. Алгач ирет жолук менен пандемияда кайрымдуулук иштерин кылгандарга ыраазычылык катын тапшыруу иш-чарасына баргам. Жолук салынып, бет кап тагынып жүргөнгө адамдар атаганга чейин эч ким деле байкаган жок. Качан гана атым аталганда таанып, сүрөткө түшүп, жолугум жарашканын айтышты. Абдан жагымдуу болду. Деги эле жолук салынгандан бери өзүмдү жеңил сезип калдым. Көптөн бери көрө элек тааныштарымдан токтоо болуп калыптырсың деген сөздөрдү угуп жатам. Ата-эне, бир туугандарыңыз кандай кабыл алышты? Баары жакшы кабыл алышты. Болгону апам бир аз эми чыгармачылыгың кандай болот деп кабатыр болду. Себеби апам 5 жашымдан баштап ар кандай ирим сынактарга ээрчитип барып катыштырган. Сыналгыдан көрсө кубанып, чыгармачылыгыма күйгөн, өнөр адамы болду тилек кылып келген инсан да. Гардеробуңузду толук жаңырттыңыз. Мен көбүнесе кыргыз колоритиндеги кийимдерди кийчүмүн. Алардын баары жабык, жеңдүү, кош этек кийимдер болгондуктан жолук менен айкалыштырып кие берем. Башка кийимдерди тааныш туугандарга тараттым. Гардеробумду акырындык менен жаңылап келе жатам. Кыргызды көптөгөн эл аралык сынактарда таанытып келгенсиз. Дагы да катышууну уланта бересизби? Ушул күнгө чейин Кыргызстандын атынан көп эле эл аралык сынактарга катышып, салттуу музыканын жайылуусуна салымды кошуп келдим. Токтогул Сатылганов атындагы төш белгиге татыдым. 6 медаль, 100дөн ашык диплом, ардак грамота, кубокторго ээ болдум. Эл жер кыдырып, Бельгия менен Германияга жеке концертимди тартууладым. Мунун баарына шүгүр. Эми деле эпостордон дастан жаратылыш маселелерин чагылдырган, батыр бир туугандык сыяктуу шариятка туура келген чыгармаларды аткара берем. Эл аралык сынактарга дагы да барышым толук мүмкүн. Буйруса буга да убакыт келет. Азырынча шарият жолунда көбүрөөк илим алгым келип турат. 4 айдан бери тойлордо кызмат кыла элекмин. Ичимде коюлган тойлордо такыр баш тартам. Жакындардын жакшылыктарына барып, каалоо тилегимди айтып келем мүмкүн. Бирок чектөө менен жүрүп, зарыл себепсиз көчөгө чыкпайм. Убактымдын көп үйдө ибадат кылуу менен өтөт. Жакында эле катташта баштаган атаңыз тууралуу айтып берсеңиз. Атамдын аты жөнү Акылбек Асанов. Көп жылдан бери байланышыбыз жок эле. Жакында апамдан телефон номерин алып, байланышка чыктым. Жашык болуп калыптырмын. Атам менен сүйлөшүп жатып, көз жашымды тыя албай ыйладым. 1 ай мурда айылга барып учурашып, 2 сааттай сүйлөшүп олтурдук. Жашоодо биринчи жолу атам менен ушундай сүйлөштүм. Мага 2 саат да аздык кылды. Атамдын үй бүлөсү, бала чакасы бар. Буйруса мындан ары катташып турабыз. Ыйман жолуна түшкөндөн жакшы жактары көп экен. Кечиримдүү, сабырдуу болот экенсиң. Мен азыр баарын кечирип, мурдагыдай кекчил болбой калдым. Атамды кечирүү да жеңил болду. Сизге суктанган, колуңузду сураган мырзалар көп эле болсо керек. Кандай мырзаларды баалайсыз? Колумду сураган мырзалар бар, сөзүнө турган, айтканын иш жүзүндө көрсөтө алган, ыймандуу, илимдүү, ишкер, токтоо мүнөз мырзаларды баалайм. Мындай мырзаны жолуктурсам жеке жашоомду ачыктабайм деп өзүмө сөз бергем. Маалымат булагы, Леди Чекит, KG.